Дагы бир жолу сабагыбыздын уландысын аркалайбыз. Жана темабыз алдында айтылып кеткендей демократиялык башкаруу жана жаран темасы. Буга чейинки бөлүктө биз саясий жарандык деген сөздү уладык жана анын негизинде ошол саясий жаран дегенде биз кандай ролду түшүнөбүз жана ар бир жеке киши жаран катары кандай өз мамлекетине, өз коомуна болгон ролду ойносу мүмкүн. Байыркы кишилер, байыркы коомдордогу жарандын ролуна караганда азыркы жаңы доордогу жарандын ролу кандай? Жана ошондой катышууга болгон мүмкүнчүлүктөр чектелген чоң коомдор болгондо жарандын ролу кандай болушу мүмкүн деген суроолорду сөздөрдү козгоп кеттик. Анан ошол сөзүбүздүн акырында мен баса белгилеген нерсе бул коомубуз канчалык чоң болгону менен, канчалык саясий, экономикалык, башка укуктук биздин институттарыбыз канчалык татаал болбосун, баары бир ар бир жаран үчүн катышуу мүмкүнчүлүгү бар жана толук бойдон үйдө калып же толук бойдон өз жеке ишин, үй бүлөсү менен гана болуп башка эч кандай роль ойнобой калуу бул демократия үчүн жакшы эмес көрүнүш деп айта кеткем. Эми ошол катышууга умтулган жана өз жарандык ролун жакшы алып барам деген киши кандай катышуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ жана кандай нукта, кандай модель катары ушу жарандыгын алып барышы мүмкүн деген суроо туулат. Бул жакта мен баса белгилейин деген 3 модель бар. Ар кандай саясаттануучулар аныктап талкуулап кеткен 3 модельди баса белгилейин дейм. Албетте жана модель же жарандыктын түрлөрү дегенде көп. Ар кандай ар бир китепти алсаңыз өзүнчө бир түр айтышат. Бирок могул 3 саясий жарандыктын моделин же түрүн баса белгилейин дейм. Бул биринчиси бул колдонуучу жаран деп кыргызча айтканда колдонуучу жаран деп айталы. User, citizen user англисче айтканда. Демек, бул жерде бул жаран көбүнесе жана либералдык моделдеги өлкө башкарууларда орун алган жаран. Либералдык дегенде өзгөчө жана экономикалык эркиндиктердин коммерция принцибине жакын болгон ар бир киши бул негизинен экономикалык агент, экономикалык бир бөлүкчө деген түшүнүккө негизделген демократиянын жараны. Колдонуучу дегенде эмнени колдонот деп айтабыз? Колдонуучу биринчи эле кезекте ошол өз укуктарынын колдонуучусу. Жаран, бул жактагы жаран бул менин укугум кайсы, менин укугум кайсылар, ошол укугумду кантип колдоном жана менин укугум сакталып жатабы, өкмөт же башка бир бийлик институту же башка мени курчап турган коом топтору баарысы менин укугумду сактап жатышабы, урматтап жатышабы, мен өз укугумду колдоно аламбы деген суроолор негизги суроолор катары бул жаранга таандуу. Бул да болсо өз кезегинде өтө чоң мааниге ээ болгон жарандык принциби. Тарыхый ар кандай доорлордо азыркы мамлекеттин түзүлүшүнө, калыптануусуна чоң роль ойногон. Ошол талап кылган жаран гана, ошол өз укуктарын талап кылып, ошолорду колдоно билген жаран гана жана жоопкерчиликтүү бийликти, жоопкерчиликтүү мамлекет органдарын талап кылып, ошолордун түзүлүүсүнө өбөлгө болгон. Эгер талап кылбаса, ошондой өз укуктарын талап кылбаса, өз мүмкүнчүлүктөрүн жана мыйзамда чектелип берилген мүмкүнчүлүктөрдү талап кылбаса, мамлекет органдары да көбүнчө өз алдынча ынтызар болбойт экен буларды камсыз кылып берүүгө. Бирок бул жарандык моделдин сынчылары айтышкандай, бул өтө чектелүү, өзүнө гана кызыккан, өз кызыкчылыктарын гана негизги критерий катары караган жаран деп бул
демократия үчүн узак мөөнөткө созулган стабилдүү жана алгылыктуу демократия үчүн бул мындай жарандык модель жетишсиз деп белгилешет. Ошондуктан андан кийин экинчи модель пайда болгон, бул активист жаран. Активист жаран деген бул жөн гана өз укуктарын колдонуу эмес, негизи эле кандай гана коомдо маселе болбосун, коомдо кандай гана кыйынчылык болбосун, талаш тартыш жараткан ар кандай суроолор болбосун, ошолордун негизинде сөзсүз түрдө уюшуп, башкаларды уюштуруп, мамлекет менен түздөн түз коммуникацияга кирип, мамлекет менен кат жазышып же сын айтышып, сөзсүз жана саясатта ушундай активдүү катышуусуз жакшы бийлик болбойт деген түшүнүктө болгон жана ошонун негизинде иш алып барган, жарандык ролун ойногон жаранды биз активист жаран деп айтсак болот. Активист жарандын албетте ар кандай формалары бар жана деңгээлдери бар. Бир четинде биз өтө бир жанагы революциячыл же анархист жарандар деп эч кандай бийликтин иш аракетин тааныбай же бийлик кылган эч кандай ишке тан бербей же алымсынбай дайым ушундай сын пикирде болгондорду айтышсак, экинчи четинде албетте активист жаран өз бийлигин колдогон да активист болушу мүмкүн. Бул бийлик жагынан чыгып, бийликтин ар кандай проекттерин, программаларын, демилгелерин колдоо үчүн активизм иш аракеттерине барып, уюштуруу иштерине барган жаранды да айтышыбыз мүмкүн. Активист жаран албетте ар кандай мындай биринчи эле демократияны ойлогондо ушул активист жаран портретин көз алдыбызга элестетебиз да. Көбүнчө демократия дегенде ошол жанагы демонстрацияга чыккан, ураан көтөргөн, эл алдына чыга калып бакырып сөз сүйлөгөн, элди бир жагына же экинчи жагына чакырган, бийликти бир сөз менен же бир жагынан эки жагынан сындаган кишини элестетебиз. Мындай кишилер көп эмес. Жана дээрлик бардык демократиялык өлкөлөрдө активист жаран бул дайыма азчылык. Активист жаран эч качан көп же коомдун басымдуу көпчүлүгү болушу мүмкүн эмес. Эгер ошондой болчу болсо, албетте анда ал демократиялык өлкө стабилдүү болушу өтө кыйын болмок. Активист жарандар керек жана дайыма болуп келген, жана революция болобу же башка бир чоң өзгөрүү болобу, бул ушул активист жарандардын катышуусу менен ошолордун лидерлигинин астында болуп келет. Бирок көбүн эсе демократиялык коомдор, өлкөлөр активист жарандардын эсебинен жашоосу кыйын жана мүмкүн, негизи эле мүмкүн эмес. Ошондуктан активист жаран өтө бир идеалдашкан, демократиянын эң идеалдуу түрүн карманган жаран катары таанылганы менен карапайым калың элдердин арасында бул фигура, мындай модель мүмкүн эмес болгондугунан дагы да башка кайра изденүүлөр пайда болот. Дагы кандай жаран модельдери мүмкүн болушу керек деген суроо туулат. Ошондо мен айтайын деген бул үчүнчү жарандын модели. Бул жана колдонуучу жаран менен активист жаран деген эки модельге караганда кайсы бир деңгээлде жаңыраак пайда болгон, теориялык ошо саясат таанууда жаңыраак пайда болуп келаткан ой бул кош жаратман жаран же жаратман жаран деп коелу. Англисче co-creators, citizen as co-creators or citizens as creators. Жана кош жаратман менен жаратмандын айырмасы да маанилүү албетте. Жаратман деген ар бир киши өз алдынча өзү бир нерсени жараткан киши. Бирок кош жаратман дегенде мен белгилей кетейин деген маселе бул ушу башкалар менен биргеликте жараткан, башка өзүнүн кошунасы болобу, коллегалар, бирге иштешкен кишилер болобу, же башка бир тилектеш, бир ойду бөлүшкөн, бир мүдөнү бөлүшкөн кишилердин топтору болобу. Ошолор менен биргеликте бир нерсени жараткан кишилерди жаратман деп, кош жаратман деп ушу үчүнчү модельди айтсак болот.
кош жаратма моделдин башкалардан, башка алдында айтылган эки моделден айырмасы эмне? Биринчиден, бул кош жаран бул активист эмес. Кош жаратмандык деген бул сөзсүз түрдө жана ар кандай сын пикирдин же көйгөйдүн бир нерсеге канааттанбай ошонун негизинде мобилизация болгон кырдаалдын белгиси эмес бул. Кош жаратман деген бул күнүмдүк деңгээлде, күнүмдүк системада ар бир кандай гана коомго тиешелүү же кичикей жана кошуналардын гана ортосунда тиешелүү болобу, же мамлекеттин деңгээлинде тиешелүү болобу, кайсы гана маселе болбосун, ошо күнүмдүк деңгээлде кандайдыр бир орток маанини, орток баалуулуктарды, орток продуктуну бирге жараткан кишилерди кош жаратман граждандар, кош жаратман жарандар деп атасак болот. Булар, башкача айтканда, булар жана өз мамлекетин жана мамлекеттеги жашоосун, өзүнүн коомдогу жашоосун, чоң мамлекеттик деңгээлдеги коом же бир жергиликтүү деңгээлдеги коом болобу, ар бир кандай гана масштабта болбосун, ошолордун баарысында өз жашоосун өзүнүн колундагы иш катары караган, өзүнүн кандай жаратсам, кандай курсам, жашоомду кандай курсам ошондой болот, башкалар менен кандай мамиледе болсом ошондой жашоого ээ болом деген түшүнүккө ээ болгон кишини, жаранды кош жаратман деп тааныйбыз. Бул кош жаратман жаран бул анчейин оңой эмес жана көп азыркы кездеги демократиялуу мамлекеттерде орун ала албаган, ар кандай окутуучулар, университеттер болобу, бизге окшогондой курстарда болобу, ар кандай сөздөр айтылганы менен иш жүзүнө ашыруу өтө кыйын болгон модель экен. Көбүн кош жаратмандык бул кандайдыр бир өзгөчө алынган коомдун тарыхый, маданий өзгөчөлүктөрүнүн негизинде өзүнөн өзү келип пайда болгон нерселерди, пайда болгон кубулуш. Сөзсүз түрдө бир пландаштырып, жана ушундай болуу жакшы деп жана насааттын эле негизинде кош жаратмандыкты жаратып коюу өтө кыйын маселе экен. Бирок кыйын болгону менен бул максатты аркалоо, бул максатка умтулуу өтө жакшы жана демократиялар үчүн жакшы, сапаттуу демократияга жетишүү үчүн керектүү болгон максат деп баса белгилесек, менимче туура болот. Ошол кош жаратман жаранды кантип пайда кылабыз дегенде, менимче кош жаратман болобу же башка болобу, кандай гана сапаттуу, жакшы бир нерсеге жетише алган саясий жаран катары кимди эсептейбиз жана кандай сапаттуу жарандык үчүн, киши үчүн кандай сапаттар керек экенин эми кыскача сөз кыла кетели. Азыркы тарыхый этапта биз албетте өтө өнүккөн, технологиялык жактан, билим жагынан, илим жагынан, коммуникациялар жагынан өтө көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон доордо жашап жатабыз. Анан ушундай доордо албетте активдүү жана таасирдүү жаранга жетишүү бул бир чети оңой да болгон, бир чети сөзсүз керек да болгон шарт. Эгер ушундай коомдо, ушундай дүйнөдө жашап туруп, кайсы бир өлкөнүн жарандары эң негизги бир сапаттарга ээ боло албаса, анда албетте ал өлкө өнүгүүсү өтө кыйын болот, башкалар менен тең таймашуусу өтө кыйын болот. Булардын арасында бир нече нерсени белгилей кетсек болот. Ошо керек болгон жарандык сапаттар катары, жарандарга керек болгон мүмкүнчүлүктөр катары. Бул биринчиси социалдык жана экономикалык теңсиздиктер маселеси. Биздин экономикабыз, дүйнөдөгү экономикабыз канчалык өнүкпөсүн, бизде жылдан жылга дайыма күчтөнүп келаткан бул бир маселе, бул ошол теңсиздик. Байлардын ого бетер бай болуусу жана кедейлердин ого бетер кедейлениши. Жана эки ортосундагы ажырым
мүмкүн барган сайын алыстап көбүрөөк болуп кетүүсү орун алып жатат. Бул албетте мен айтып жатканым биздин өлкөдө, Кыргызстанда гана эмес, же бир сөзсүз түрдө бардык мамлекеттерде эмес, бирок өтө көп мамлекеттерде болуп келаткан, өтө көп коомдордо байкалып аткан кубулуш. Буларда маселенин мааниси кандай? Бул деген эгер кайсы бир мамлекетте бир 30% же 20% эли күнүмдүк оокаттын убарасы менен болсо, күнүмдүк оокаты же болор болбосу суроо катары дайыма активдүү туруп турса, же ошол 20 же 30% балдарын мектепке жибере алуусу бул гарантия болбогон, шарты жок болгон кырдаалга туушар болуп атса, же ошол 20% киши эли эртең күтүүсүз ооруп калса, дарылануусу болот же болбойт деп суроо катары туруп турган болсо, анда ошол 20% эл мамлекеттин жакшыруусуна, өнүгүүсүнө эч кандай салым кошо албайт деп айта бериңиз. Башкача айтканда, ошол кедей болгон, ошол кескин кедейликке дуушар болгон эл бул коомдун жалпы жоготуусу, коомдун өнүгүүгө болгон мүмкүнчүлүгүнүн жоготуусу. Ошондуктан теңдик экономикалык айырмачылыктардын, байлыктын, коом катмарларындагы арасындагы айырмачылыктары өтө чоң болбоосу бул өтө чоң мааниге ээ болгон, демократияны алдуу кыла турган маселелердин бири. Теңдиктин ошо социалдык экономикалык теңдикке жетишүү бул деген ошол демократияны өнүктүрүүнүн эң маанилүү болгон шарттарынын бири. Анан теңсиздик жана теңдик деген маселени козгогондон кийин албетте дагы ушундай эле сыңарында башка бөлүнүү, жарылуу, дискриминация маселелерин козгошубуз керек. Бул деген ар бир жаран өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша толук бойдон өз коомуна, өлкөсүнө кошум кылуу үчүн, салым кошуу үчүн сөзсүз түрдө ал диний жагынан, улуттук жагынан, аял же эркек деп гендерлик жагынан, же жанагы ден соолук жагынан мүмкүнчүлүктөрү чектелген же чектелбеген деген критерийлер боюнча, ушулардын баарысы боюнча теңдикке ээ болуп, дискриминацияга дуушар болбосо, ошондо гана ошол ар бир жаран толук кандуу кошум жашоосу мүмкүн өз мамлекетине. Эгер ушул критерийлердин баарысынын негизинде же башка толгой башка критерийлер бар, кандай гана болбосун ушулардын арасынан бир жагынан кемсинип калса, тубаса бир өзгөчөлүктөрүнө жараша киши азыраак мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп калса, анда кайра эле өйдө айтылгандай, бул демократия үчүн, коом үчүн, коомдун өнүгүүсү үчүн турган гана жоготуу. Анан да албетте ушундай теңсиздиктердин, дискриминациялардын маселесин чечкенден кийин же чечүү менен бирге, негизи эле ар бир жарандын, жалпы коомдун өнүгүүсүнө болгон ар кандай шарттар керек экен. Биринчи эле кезекте бул билим берүү. Азыркы демократия мурда деле болгон, бир жаңы доордон бери жана эң акыркы кезде өзгөчө маанилүү болгон нерсе бул билим. Демократиялык жаран, демократияны колдоно билген жаран бул билимдүү жаран болуш керек. Эгер билими жок болсо, бир нерсени түшүнүшү, кандайдыр бир маселени тамырына жете түшүнө билбесе, анда ал жарандын ошол демократияны, ошол институтту же мыйзамды колдоосу же колдобоосу албетте ар кандай жоготууга ээ болот. Экинчи жагы бул мыйзам колдонуу жана ага баш ийүү маселеси. Бул өтө чоң жана маанилүү нерсе. Кыргызстан үчүн өзгөчө чоң маселе менимче. Бул деген
биз буга чейин бир канча темаларыбыздын алкагында айта кеткенбиз. Азыркы кездеги демократия бул сөзсүз түрдө мыйзамдын негизинде жана мыйзам менен айкалуу принцибинде гана мүмкүн болгон башкаруу бийлиги. Мыйзамдык принцип, мыйзамдын үстөмдүгү принциби орун албаса, анда азыркы кездеги демократия жашай албайт жана улана албайт. Мыйзамдын үстөмдүгү принциби орун алуусу үчүн анда ар бир жаран ошол мыйзамды түшүнө билүүсү, мыйзамдын эмне үчүн керек болгонун түшүнө билүүсү абзел маселе. Бизге тилекке каршы белгилүү бир коомдук, экономикалык кыйынчылыктардын өткөн жылдарда ошолордун кесепетинен азыркы кезде мыйзамга өтө бир жеңил ой, нигилисттик түрдө кароо өтө кенен жайылтылган да азыр. Биз бийликтерди коррупция малынган, мыйзамды эч кандай мыйзамды урматтабайт деп түшүнүп калганбыз. Бийлик институттары, органдар, укук коргоочулар өздөрү да укук жана мыйзамга маани бербейт деп түшүнүп калганбыз. Жана ошондой түшүнүктүн негизинде өзүбүз да мыйзамды колдонууда өтө бир жеңил ойлук менен мыйзамды сактаса да болот, сактабай койсо деле болот деген түшүнүккө жол берип калганбыз. Мындай жана мыйзамга болгон иш аракет болсо, албетте анда демократиянын мааниси өтө чоң жоготууга учурап калат. Ошондуктан мыйзамга баш ийүү бул өтө чоң мүмкүнчүлүк, өтө чоң жөндөм жана роль деп айтсак болот. Эң башында, темабыздын башында айта кеткенбиз, Аристотелдин айтканы. Жакшы жаран же мыкты жаран бул башкарууну да билген, башкарылууну да билген жаран деп айтканбыз. Ошол башкарылууну билген жаран бул ошо мыйзамга баш ийүүнү билген жаран деп түшүнүшүбүз керек. Анткени албетте демократияда бул демократиялык бийликке баш ийебиз. Демократиялык бийлик деген бул эмне? Бул деген тиран эмес, диктатор эмес. Бул деген мыйзам негизинде түзүлгөн бийлик. Ошол мыйзам негизинде түзүлгөн бийликке, бийликтин органдарына, институттарына негизи эле мыйзамдын талаптарына баш ийүү бул демократиянын бирден бир керектелген, ансыз демократия мүмкүн болбогон эң негизги шарттардын бири. Муну да болсо жарандардын арасында өнүктүрүү жана демократиялык өлкөдө тамыр жайылтып тереңдетүү бул тарбиялык, билим алуу процесстеринин өтө чоң болгон бир бөлүгү болушу керек. Бул бир. Жана ушулардын баарысын албетте дагы канчалаган башка темаларды, башка маселелерди козгосок болмок. Ошо жакшы же мыкты жаранга жетишүү үчүн кандай шарттар керек деген. Бирок менимче азыркы кезде айта кеткен бир нече шарттар бул ошо негизгилерди катары айта кетсек менимче жетиштүү. Бул деген ошо социалдык экономикалык теңсиздиктердин жоктугу же аларды жоюу, башка тубаса өзгөчөлүктөрдүн негизинде пайда болгон теңсиздиктер, бул диний, улуттук жана ден соолук мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелүүсү же гендерлик негиздеги өзгөчөлүктөрдүн арасындагы теңсиздиктер, ушулардын баарысынын жоктугу, жок болуусу бул өтө чоң болгон, негизги болгон абзел шарттар. Жана булар теңсиздиктерден тышкары бул билим, ар бир жарандын билимдүүлүгү, билим алууга болгон мүмкүнчүлүгү жана ар бир жарандын мыйзамды түшүнүүсү, мыйзамды колдоно билүүсү жана өзгөчө баса белгилей кетчү нерсе мыйзамга баш ийүүгө болгон жөндөмү, мыйзамга баш ийүүсү, ушулар азыркы кездеги, азыркы этаптагы эң негизги болгон, керек болгон жарандык сапаттар экен. Ушулардын баарысын эми жыйынтыктап кетчү болсок, азыр темабызды бүтүрөлү. Демократиялык башкаруу бул жарандарга жараша экен. Жарандары кандай болсо, демократия ошого жараша болот. Жарандар бийлик маселелерине катышпаса, кызыкпаса, анда бийлик албетте өз каалагандай жолго түшүп алат. Эгер жарандар
бийликтин иш алып баруусуна тоскоол болчу болсо, анда ошого жараша бийлик жок болот. Эгер жарандар бийликти өздөрүнө инструмент катары гана, жардам катары гана көрүп, өз алдынча жаратмандык жолуна түшчү болсо, анда ошого жараша бийлик да бир чети үстөмдүк да кылбай, экинчи чети тоскоолдук да кылбай, ошол жарандык коомдун, демократиялык коомдун өнүгүүсүнө өбөлгө гана болуп, мыйзамдык шарттарды түзүп берүүчү бир институт катары иш алып бара алат. Ошондуктан жыйынтап кетели, жыйынтыктап сөзүбүздү бүтүрөлү. Жарандар бул демократиянын эң негизги очогу, булагы жана тиреги дейли. Жарандардын кандай сапаты болсо, демократиянын сапаты ошого жараша болот. Жана биз буга чейин айта кеткен ар кандай жарандык модельдердин, жарандыктын түрлөрүнүн маселесине көңүл буруу, бул бирден бир чоң мааниге ээ болгон. Бир чети кызыктуу, экинчи чети практикалык жаатта өтө таасирдүү маселелердин арасында.